Кийинки спикерибиз алдагы жөнөкөй катардагы мигрант болуп Америкага келип, 10-15 жыл мурун Америкага келип жолун баштаган. Ар кандай жумуштарда иштеп, татаал жумуштарда иштеп жүрүп, азыр финансылык эркиндикке жеткен жигит. Адал Мит деп балким дүкөндөн эт алып атасыңар. Ошол Адал Миттин дагы оонери Зияш Марипов. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Добро пожаловать нашим гостям. Бул тагылбайт окшойт, эмоцияга кирип айтып берейин деп. Бардыңыздарды көргөнүмө аябай кубанычтамын. Ушунча адам топтолот деп чынын айтсам ишенбедим эле. Биринчиден ушуларды организовать эткен ушу Алгам Оргичтин командасына, Бакыт мырзага, Сейитбек мырзага жана Айданага чоң рахмат. Силер ушундай кыргыздарга жана башка адамдарга инвестицияга мүмкүнчүлүк берип атасыңар. Анан биздин спикерлерге өздөрүнүн мындай опыту менен бөлүшүп кетти. Бул Тимур Членов, Тимур Мелус биздин эжекебиз аябай опытный адамдар. Дагы бир-эки коноктор күтүп атканбыз, келбей калышты окшойт. Бул жерде отургандарыңарды биринчиден каалап кетерим. Ар бириңиздерден 2025-жылы үйлүү болушуңарды каалайм. Экинчиден инвестицияга ушул аттанганыңарды каалайм. Ошон үчүн мен дагы бул жерде ошол максат мененмин, силер дагы бул жерде ошол максат мененсиңер. Биз ушул ниетибиз менен баарыбыз окшош экенбиз. Ошондуктан биз бул максатыбыз бүгүн сиздер менен өзүмдүн тажрыйба менен бөлүшүп кетейин дедим. Бул бүгүнкү мен тематиканын презентациянын аты ушул кантип мен $500,000 төрт пропертиге инвестмент кылып, ушу 3 стратегияны колдонуп $500,000 пайда көрдүм. Ошо мен бүгүн силер менен бөлүшүп кетейин дедим. Анан айтор ар бир адамдын инвестиция кылып атканда же үй алып атканда өзүнүн бир причиналары болот. Например, айтып кетсем, бир инвест гурулар бар. Грант Кардон жана Киясаки жана башкалар аябай жакшы жетишкен адамдардын историяларын көрүп мотивация аласыздар. Андан башка мына Бакыт мырза жанагы инвестмент кылып аткандардын ушундай кешфлоуга чыгып, уже иштебей пенсияга чыгам деп атат 35-те да. Бул кандай сонун жыргал нерсе. Ушундай историяларды угуп мотивация аласыздар. Жана бир ушул келечектеги жакшы жашоо жашайм деп жана, например, азыр өзүбүздүн күчүбүз бар, кубатыбыз бар, энергиябыз бар, бүгүн иштеп бүгүн акча таап атабыз. Бирок Кудай буйруса, ден соолугубуз аман болуп турса, бир убакыт келет. Иштегибиз келбейт. Же бала чакабыз менен, үй бүлөбүз менен убакыт өткөргүбүз келет. Же бир ден соолукка байланыштуу башка иштей албайбыз. Ошондуктан ушул даражага жетип, ошол күнү келгенде биздин күнүмдүк расходторубуз бар. Бул бил пейменттерибиз бар, үйүбүздү төлөшүбүз керек, тамагыбызды төлөшүбүз керек, страховкабызды жана машинабызды төлөшүбүз керек. Булар эч качан түгөнбөйт. Өзүбүз гана бар болуп, көзүбүздү ачып турса, бул нерселер эч качан түгөнбөйт. Той тыпырлар бар жана башкалар. Ошондуктан биз иштебей калганда, кийин биздин билдерибизди жабып, жана үй бүлөбүз менен убакыт өткөргөнгө бул силерде ушундай бир причина болуш керек. Менде ушул мотивация бар, например. Анан менин инвестицияга келгенимдин түздөн түз себеби бул менин келинчегим болгон. Даткайым кол чабып коесуздарбы? Бул да өзүнүн мени ушул инвестицияга түрткү кылган бунун да өзүнүн тарыхы бар. Кудайым буйруса, мүмкүнчүлүк болсо анда өз бөлүшөт сиздер менен. Ошондуктан менин причинам бул менин келинчегим болгон. Мага мотивация берип турган, ар дайым жакшы жашоону айтып, элестетип турган, ошого мен дагы умтулуп, ушу инвестиция кылайын деп чечкенбиз. Андан тышкары, ошол биз биринчи инвестицияны 2017-жылы баштадык. Инвестиция баштаардын алды мен дагы аябай көп форумдарга барганмын. Көп инвестиция боюнча сабактарды алганмын. Көп адамдар менен нетворкинг кылгам. Ошондуктан бул эң негизгиси, биринчи кылаардын алды биз education, ушул knowledge алышыбыз керек, знаниябыз болуш керек. Кайсы направленияда эмне кылабыз? Ошондуктан баазыр жигиттер айтып кетишти, инвестициянын стратегиялары көп.
Биз өзүбүз изилдеп жүрүп, биз ушул 3 стратегияны тандап алдык. Азыр ар биринен айтып кетейин. Бул traditional loan, бул loan'до conventional loan, FHA loan, VA loan дагы loan'дордун түрү бар. Бул loan'до сиздер өздөрүңүздөр мамлекеттин акчасын, бул деген банктын акчасын алып, сиздер колдонуп, өзүңүздөргө үй сатып аласыздар. Экинчиси бул fix and flip деп коет. Fix and flip жөнүндө дагы информацияларды берип кетти. Бул арзаныраак эски үй алып, жакшы ремонт кылып, жана бул үйдү кымбатыраак сатуу максатында. Анан ортодо акча табуу. Жана мага эң жакшы көргөн менин стратегиям бул көп креатив файнанстерде дагы колдонгон бул owner finance деп коет. Owner finance деген бул көбүнчө бунун биринчи натыйжасы, причинасы бул нетворкинг жолу менен гана көп ушул даражага жетсеңиздер болот. Owner finance деген азыр айтып кетейин. Бул хозяин үйдүн ээси сиздерге өзү банк катары выступать этип, сиздерге өзүнүн үйүн бир какой-то определенный келишимдерге келип, определенный проценттерге, определенный срокторго келсеңиздер, сүйлөшсөңүздөр, ошолорго сизге finance, owner finance болуп выступать этип берет. Мен сиздерге мындай живой примерден көрсөтүп берейин. Ар бир 3 стратегиядан биз 3 штатта инвестмент кылабыз. Биринчиси Нью-Джерси, Флорида и Чикаго. Ушул сиздерге 3 стратегиядан ар бир пример үчүн ар бир үйлөрдү алганбыз. Сиздерге кичине көрсөтүп кетейин. Бул property номер 1. Traditional investment бул conventional loan болгон. Мен 20% down payment бул үйдү сатып алганмын. Мен өзү 2020-жылы гана Чикагого көчүп келдим. Бул үй Нью-Джерсиде. 3 bedroom, 2.5 bathroom, basement менен аябай сонун үй болчу. Бул үйдү purchase 2017-жылы $312,000 алганбыз. 20% down payment берип. Азыр бул арендага беребиз $2,900, бирок азырынча булар long term tenant болгон үчүн биз акчасын көтөрбөй атабыз. Булар ар дайым убакыт саатында төлөйт. Бул Испан улутундагы адамдар убакыт саатында акчасын төлөйт, эч кандай проблема кылбайт. Мен банкка болгон төлөмүм бул $2,100. Ошондо бардыгынан кийин мага cash flow $800 калат. Ушу үйдү убактында алып койгон экенбиз, азыр $800, бирок бунун мүмкүнчүлүгү $3,400–3,300га чейин көтөрсө болот бул аренданы. Equity баягы Тимур айтып кетти эле, мен интернетте туруп таап алдым. Капитал экен. Бул сиздин акчаңыз. Бүгүнкү күндө ушул үйдү сата турган болсоңуз, сиз колуңузга loan'ду жапкандан кийин $300,000 аласыз. Ушул үй азыркы equity'si $300,000 турат. Бүгүн азыр саткан учурда. Экинчиси, ушул эле дагы эле бул traditional investmentке кирет. Азыр эжеке өзү айтып кеткендей бул property номер 2, бул FHA loan, бул Иллинойста жайгашкан. FHA loan деп бул multi-family house. Бул жерде 4 unit, ар биринде 3 bedroom, 1.5 bathroom бар. Бул жерде бул үйдө 2021-жылы FHA loan'га $712,000 алганбыз. 4 unit, берген арендасы $7,100. Бунун бирөөсүн биз Airbnb кылабыз. Мен сатып алганда эле бул үйдүн биринчи этажы Airbnb экен. Анан бул үйдүн ошол азыр көп айтылып кетти location. Location бул баягы чоң больницалардын жанында находиться этет. Ошондуктан бирөө ординатура жана ушундай өткөн больницага байланыштуу жумуштардан келип постоянно Airbnb. Анан train station да жанында. Ошондуктан бул тапшырабыз. Бул специально мен Airbnb'де менеджерим бар, өзү менеджмент кылат. Мен киришпейм ал жагын. 4 юниттен ренти $7,100. Будан payment'i бул үйдү $5,100 төлөнөт. Бул жерде $5,100 үйгө loan төлөнөт. Water bill'i $200, жана other expenses деп $300 чыгарып койгом. Иногда чөптү кыркыш керек болот, где-то там надо подкрасить, ушундай форматтарга. Ошондо бул үйдөн $7,100 доход алып келгенден ушул расходтордон кийин cash flow $1,500. $1,500. Бул loan $712,000 алган үчүн, FHA болгон үчүн 3,5% төлөгөнбүз, 25,000 гана down payment кылганбыз. Мага ушундай эң мындай сонун инвестменттердин бири деп айтып кетсем болот. Дагы буда баягы PMI эмелери бар, өзүнүн страховкалары бар. Бардыгы мындай көп да, $5,100 деген мындай чоң эле акча. Cash flow ошо $1,500, бир жылына $18,000 cash flow берет. $25,000 мен down payment кылганмын. Буга берген акчаны мен 1,5 эле чыгара алдым. 1,5 жылда өзүм down payment кылган акчаны айрым чыгарып алдым.
Ошондуктан андан кийин бул үй таза акча алып берет, мен бир тиен акча башка эме кылбайм, расход кылбайм. Жана бул үйдүн эквитиси, конечно, кичинерээк, потому что $3,500 даун берген. Еще бул бүгүнкү күндө көп деле акчасы өскөн жок, ашып барса бир 800 миңге жетип жетпеген акча. Кстати, баягы бул үй жөнүндө айтып кетсем, эсимен чыгып калды. 2017 жылы $312 миң алганбыз. Может, силерде кээ бириңиздерде суроо жаралышы мүмкүн, эмнеге эквитиси чоң $300 миң деп. Бул үй бүгүнкү күндө $565 миң турат. Баягы Венера эжебиз айтып кеткендей, кээ бирки жерлерде үйлөр вот Шамбургда алайлы, пример просто. Шамбургда $312 миң 2007 жылкы үй бүгүнкү күндө примерно бир $430-450 миң турушу мүмкүн. Бул ушул эле үй Нью-Джерсиде $565 миң турат. Ошондо мен алган акчадан $250 миң кымбаттап кетти. Бунун причинасы локейшн. 2020 жылы өзүңөр билгендей баягы ковид болуп, баары локдаун болуп, үйдөн эч кимди чыгарбай калган үчүн Нью-Йорктогу жашаган адамдардын баардыгы жакын арадагы штаттарга качкан. Потому что бул үй Нью-Йорктон 35 минут. Это Олбридж. Бул үй ошол айтып кеттим, бүгүнкү күндө ал $800 миң турат, бир $30 миң эквитиси бар, ошо менен $110 миң это капитал. Бул үй саткан учурда $110 миң доход келет. Бирок бул үйдү сатууга кызыктуу эмес мага, эмнеге дегенде бул жыл сайын $18 миң таза прибыль алып келет. Жана экинчи стратегияны айтып кетсем, бул fix and flip. Азыр модно болуп атат, баары жакшы көрүшөт. Fix and flip арзан алып кымбатыраак сатабыз деп. Бул property Нью-Джерсиде тоже жайгашкан. Бул property'ни 2019 жылы алынган. Бул property шериф аукциондо foreclosure'га кеткен үй болчу. Баягы бирөөлөр айтып калды, катар мешке көп эле, ошондой эле бышыктарды алганбыз үйдө. Анан Кудайга шүгүр, бул жашап аткан адам болчу ичинде. Аябай бизге түшүнүктүү адам келип калды. Кирип эле бул үйдү биз сатып алдык, силер чыгып кетсиңер керек. Бир жуманын ичинде десек, аябай жакшы адам экен, 3-4 күндө өзү собираться этип чыгып кетти. Бул үйдү өзүңүздөр көрүп аткандай мына before деп турат, биз алганыбызда состояниясы аябай начар болчу. Үйдүн ичи жети ужасный, свети деле өчүп калган экен. Свети деле жок. Ошентип 1,5 жылдан бери жашап жүргөн экен. Үйдүн шкафтары полный, өзүңүздөр көрүп аткандай биз шкафтарды алмаштырдык, appliance'терди койдук, ортосуна айлант кылып, жакшы свет кылып, яркий краскалаганбыз. Өзүңүздөр көргөндөй, bundan дагы хуже үйлөрдү көргөнмүн. Биз баягы ошол заранее шериф аукциондо foreclosure үйлөр заранее чыгат, 2 жума, 3 жума мурун чыгат. Мен ошол объекттерге барып, интересоваться эткөн объекттерге барып көргөм, керкилер, эч ким жок болчу, керкилерде бирөөлөр болчу. Бирок үйлөр аябай начар состоянияда болот. Например, мына bedroom'дарды өзүңүздөр көрсөңүз, полдору, эки түрлүү полдор, светтери жок. То есть терезелердин рамкалары жок, эшиктердин рамкалары жок, аябай состояниясы начар болчу. Биз жаңы пол кылганбыз, утеплять эттик, үстүнө даже светтерди кылып, эшиктердин рамкаларын, айнектердин рамкаларын кылып, аябай мындай жакшы состоянияга алып келгенбиз. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай состояниясын карасаңыз, потолокторду көрүп атасыз, крышасы тешилген болчу, суулар агып үйдүн ичине. Тим эле аябай начар болчу. Биз ушундай сонун состоянияга алып келдик. Бул эми мына цифраларга кирип кетели, баарыбызга цифралар жагат. Бул үйдү мен 2019 жылы $284 миң алган. Анан бул үй 284 миңге алып 8 ай холдинг кост деп коет. 8 ай үй сиздин атыңызда болсо, ушул үйгө светине төлөшүңүз керек, налогуна төлөшүңүз керек, мейнтенстерине да төлөп чыгышыңыз керек. Анан construction $52 миң. Бул өзү construction 3-4 адамдын квотасын алганмын, бирөө 80 миң, 90 миң дегенде бир орусча сүйлөгөн кишини алып, construction 52 миңге арзан экен деп аябай баалашып, сүйүнүп, ушул менен макулдашканбыз. Бирок макулдашып алып, көрсө мага папкаларын көтөрүп аябай серьезный келди эле, көйнөктөрүн кийип. Анан серьезный адам экен десем, көрсө бул бир адам өзү иштейт. Буга мен даун пейментин берип, 15-20 миң берип болгондон кийин 4 күн иштейт, 3 күн жок, 1 күн иштейт, 5 күн жок болуп, аркасынан жүрүп, акыры бул проектти аягына жеткирдик. Үй total cost мага $360 миң 750ге түштү. Анан как раз
ушу пандемияга туура келип калды убагында. Пандемия убагында эч ким эч нерсени билбей, баарыбызды үйлөргө камап койду. Анан баардыгы паника, эмне кылабыз, үйлөр кандай болот же вообще обрушицабы, кандай болот дегенден бул жерге бизге $415,000 деп чыгардык. 2 ай эч ким сураган жок, потому что инвестмент кыла турган, үй ала турган адамдардан коркуп туруп алды. Бул баарыбыз үчүн аябай чоң жаңылык болгон пандемия. Мен дагы бул жака уже Чикаго көчө турган макулдашуулар болуп калып, Чикаго көчүш үчүн бул үйдү дагы сатыш керек болуп калды. Ошон үчүн ала турган адам мотивированный эмес, сата турган адам мотивированный болуп калды бул кезекте. Ошон үчүн профит $34,250. Силер сурашыңар мүмкүн мынча аз да. Ушунчага 8 айга вот это алакида нужно было вам депчи. Биринчиден акчадан дагы мен бул жерде аябай чоң опыт алдым. Бул жерде айтсам бир $100,000 же $150,000 опыт алдым. Бул проектти мен А до Я полностью карап сопровождать этип көрүп, ушул күндө алган опыттарым бүгүнкү күнгө чейин construction, repair, магазиндерди курууда аябай мага чоң жардам тийет. Ошон үчүн финансовый жагынан да хотелось, всем хочется побольше заработать, и мне хотелось побольше заработать, но, к сожалению, я заработал больше опыта. 34,250 болду, бирок бунусуна деле шүгүр деп, ушу пешенеге жазганда көрөт экенбиз деп коебуз да. Ошого ыраазы болуп калганбыз. Бирок азыр болсо башкача подход менен, конечно, бул эмеге келем, fix and flip. Үчүнчүсүн айтып кетсем, бул owner finance. Бая айткандай эле owner finance. Сиздердин бул жерге келгениңер аябай чоң кадам, чынын айтсам. Бул жерде турганыңар айтар, силер успехке уже 30% жакынсыздар. Неге дегенде нетворкинг. Силерге бул жерде аябай көп информация берилип атат, аябай көп тааныш адамдар менен жолугушасыңар, баарыңар максатыңар бир. Ошондуктан мага нетворкинг бул проектке жардам берген. Азыр кичине предыстория кылып айтып кетейин. Мен баягы бир үйдү көрүп, жолдо кетип атсам, гараж сейл көрүп калсаңар керек, гараж сейл деген бар. Мен өзүм аябай жакшы көрөм, мындай лопаткаларды сатып атты, араба ар нерсе сатып атты. Мен баягы үйдө огород болгон үчүн жакшы көрөм, мындай гүлдөр менен чукулап, мындай природа менен общение кармап дегендей өзүм ретритим бар. Ошон үчүн ошол токтоп, сүйлөшүп калып, балк алдым $1, дагы бирини салдым $2. Анан карасам, Украинадан келген ушул киши экен, еврей киши 35-40 жылдан бери жашайт. Анан мени тааныгандар билет, аябай мындай сүйлөшкөндү жакшы көрөм. Өзүм ушундай нерселер менен бөлүшүп, жана элдерден маалымат алган жакшы көрөм. Ушул жактарым мага ушул үйгө себепкер болгон. Анан сүйлөшүп калып, эмне кыласың, мен ушундай үйгө көрдүм, мага үйлөр жагат, сен эмне кыласың десем, мен дагы бир 2 үйүм бар, бул үйдүн скоро көчөм Флоридага деди. Биз уже үй алып аткан болчубуз, ал биздин, кстати, кошунабыз. Анан үйүн алган жокпуз, чоң үй болчу, жакшынакай үй, бизде бир 5-6 үй ара жакта. Анан айтып калдым, мен үйүм бар, кызым үйү бар, сатам аласың деп калды. О, жакшы экен, мен дагы инвестормен. Андай деп сүйлөшүп калып, ошо кичинекей минимальный даун пеймент бердим. Анан 3 жылга алган болчумун, бир өзүбүз бир минимальный процент коюп берди, аябай жакшы киши экен, экөөбүздүн дагы баягы ойлорубуз бирдей, одного поля ягодки дегендей. Бул үй жөнүндө айтып кетсем, бул дагы Иллинойста, 2 bedroom, 2 bathroom, 1153 square foot. 2021 жылы $125,000 алынган үй. Буну алып эле сразу эле рентке берип койгон болчубуз. Ренти $1,700, хозяинге мен $1,000 берчүмүн ай сайын. HOA-ге $400 төлөчүмүн, cash flow $300. Конечно, бул чоң акча эмес. Бирок ренттен алып, мен ал акчадан хозяинге төлөп cash flow алып атканда бул equity капитал бирик кылып аттым. Бүгүнкү күндө бул үй сатылып атат, азыр процессте, closing болот жакын арада. Equity $105,000. Ошон үчүн эң жакшы бир сапатыңыздар real estate'те networking. Ошон үчүн бирөөлөрдөн сүйлөшүшкө уялбагыла. Билбесеңер сурай бергиле. Инвестмент кылган адамдар ар дайым ачык болот, көбү. Мындай бир өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп кеткени ар дайым эме болот да, мындай наоборот өзүнө да ажырышы мүмкүн. Бул азыркы үй Палатайда. Эмне үчүн мен real estate инвестмент жасайм деген ар бириңерде деле суроо туурушу мүмкүн.
көбүңөрдө жарымына жол болушу мүмкүн, жарымына жок болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен өзүмдүн тажрыйбама айтып кетсем, бул real estate'тен алган үйүңүздөрдүн акчасы ар дайым көтөрүлөт. Ушул 4 үйдүн, например, алган менен сатылган акчалардын ортосу 414. Это хороший показатель. 4 квартира алып, 4 үй алдыңыз, со временем 414. Cash flow. Бул жерде cash flow бар. 2600, конечно, бир 2 үй сатылган, бирок бул жерден бир 2-3 үйдөн $2600 cash flow. Бул сиздин бул жерде жашаган үйүңүздү төлөп турат. Бул дагы аябай жакшы. Ошон үчүн өзүңүз тапкан акчаны башка нерселерге сарптасаңыз болот, же топтоп дагы инвестмент кылсаңыздар болот. Дагы бир үчүнчү пункту бул liquidity, help expand адал дейт. Үйлөрдүн мага жаккан жери бул ликвидность. Барыңыздар эле билсеңер керек, что такое ликвидность, да? Ликвидность, что вы можете в любое время обменять его на реальные деньги. Например, Toyota Camry ликвидный болот, Toyota Prius ликвидный. В любой момент сатсаңыз, любой адам алып алат. Ошондуктан, например, бир бизнес алып, же башка үй, чоңураак үй сатып алам, же бир үйүңүздү, квартираны сатып, 3 үй сатып алам десеңиз, бул үйүңүз ликвидный. Саттыңыз, сразу 15-20% даун пейменттен башка үй алып койсоңуздар болот. Equity'си чоң болсо. Build up equity for retirement. Например, бул жерде ошо айтып кеткендей эле, баарыбыз пенсияга чыгабыз, ал возрастка келебиз. Ошондуктан бир пенсияга чыгаар убактыңыз келгенде, үйлөрүңүздү сатып, например, кандай бир кыялыңыз болсо, кыялыңыз бар, чоң машина алам же дүйнө жүзүн кыдырам десеңиздер, сизде ар дайым ретайрментиңизге, пенсияңызга акчаңыз болот. Көптөрү сурашы мүмкүн. Азыр real estate'ке инвестмент кылган азыр убакыт туура келеби деп, например, да? Ушундай суроо көп жаралса керек, мен эреже сизге дагы азыр алайынбы, же күтүп турайынбы, же 25 болсунбу, же президент ким болсун, анан экономикага карап инвестмент кылайынбы дегендер бар. Менин жообум буга жок, эч качан күтпөш керек. Идеальный убакыт болбойт, аны өзүңүздөр билесиңер. Сиздер инвест кылышыңыздар керек. Качан сиздердин документацияңыздар же loanго да, биринчи кадамыңыздар бул traditional investment болуш керек, loan болуш керек, FHA-дей жана conventional loanдар болуш керек. Ошон үчүн качан инвестментти башташыңар керек, же качан үй алууну башташыңар керек? Үй алууну сиздер бүгүнкү күндөн башташыңар керек. Биринчи фактор бул документ даярдоо. Например, айтып кеткендей эле tax return'ыңарды көрсөтүшүңөр керек, жакшы W2 көрсөтүшүңөр керек, анан айлык ошо акча таап аткан pay stub'тарыңарды көрсөтүшүңөр керек. Легально иштешиңер керек. Американский метод менен баягы кэш акча алып алсаңар, конечно, это хорошо. Бирок дальнейший арканы узун таштай турган болсоңор, өзүңөрдүн келечегиңерди ойлосоңор, төлөшүңөр керек. Документтерди даярдаш керек. Просто бизде ситуациялар болот эле, мен үй алыш үчүн налог деле бир 10-15 миң, 20 миң доллар төлөйт элем, чтобы үй алыш үчүн. Но мне не хотелось эти 20 тысяч тоже отдавать. Я хотел его в кармане держать, купить другую машину или одеться пойти, да, или попутешествовать. Но 20 миңдин көзүнө карабай мен налогду төлөйт элем, чтобы купить этот дом. Я знаю, когда мне будет там 60-65 или там даже 50-45, все зависит от того, когда вы выйдете в retirement, да, пенсияга чыгасыздар. Ошоңордо сиздердин жашооңорду жыргатат. Баягы айтат го, жаштар иштешибиз керек, жашыбызда ойноп алайлы деп. Наоборот, жашыбызда иштешибиз керек. Күчүбүз бар, кубатыбыз бар, иштешибиз керек, акылыбыз бар, энергиябыз бар. Бүт жумушту жашыбызда кылышыбыз керек. Канчалык эрте бүгүнкү күндөн баштап силер инвестмент кыла баштасаңар, кадам таштасаңар, даярдана баштасаңар, ошончолук эрте комфортный жизньге, комфортный жашоого жетишесиңер, дүйнөнү көргөн акыбалыңар болот. Андан тышкары өзүңөргө окшош момун мусулмандарга пайдаңар тиет. Экинчиси, if you find a great location. Мен Нью-Джерсини great location деп айтам, потому что ал жерде квартиралардын, үйлөрдүн баалары аябай көтөрүлүп кеткен. Ошон үчүн ар дайым үйлөрдү издеп атканда, больницалардын жанында, университеттердин жанында, бир жакшы бир конвеншн центрлердин жанында үйлөрдү алсаңыздар аябай жакшы болот. Long term'ге деле кете берет, short term'ге деле кете берет. If your financial number works, вот ушул жөнүндө айтып кетким келет, аябай. Неге мен вот биз инвестмент 2017ден бери баштай кылабыз. Инвестмент кылып атканда мен эч качан кар жаса дагы, жаңы жыл болсо дагы, кайсы президент болсо дагы мен инвестмент любой убакыт кылууга даярмын.
Bunun себепкери бул жерде менде кимдер бар? Команда бар конкретная, который занимается үйлөрдү издейт, локейшндерди карайт, анализ кылат, жана келечектеги өнүгө турган мүмкүнчүлүгү бар үйлөрдү табат. Тапкандан кийин бизде ушундай случайлар болгон, бизге сонун үй жаккан, комнаталар сонун, ал только сдавай. Бирок үйдүн эсебине келгенде, математикасына келгенде арендасын алып, башка экспенстерди жана моргич төлөгөндө бизге эч нерсе калбайт. Ошондуктан биз иногда эскирак үй алчык, кичине швап, сыйпап арендага тапшырган учурларда бизге көбүрөөк кэш флоу алчу. Ошон үчүн as soon as number works. Качан уже любой multifamily үй алып атканда сразу агентиңерге же брокериңерге айтсаңыздар, мага calculation кылып бер, канча мен average төлөйм, канча аренда ушул калат мага. Ошолорду эсептеш керек. Ошолор иштесе эле болду үй алып алышат. Потому что биринчиден cash flow обязательно калыш керек. Это очень важный фактор, что у вас должен быть cash flow. Ноль болбош керек. Дагы сиздерге бул инвестмент кылууга кимдер керек? Профессиональный real estate агенттер керек, который жумушун билген. Некоторые real estate агенттер разбираются в резиденциалах, некоторые в multifamily, некоторые не понимают commercial. И такие же есть commercial'да аябай жакшы билген бар, land investment, farm investmenттер бар, бирок үйлөрдү жакшы түшүнбөйт. Эми үйлөрдүкү көбүрөөк жеңилирээк баягы форматы, потому что real estate башкача коэффициенттер менен эсептелип, доходностьтер эсептелет. Анан real estate брокер, ошо mortgage agent керек. Ушулар сиздерди сопровождать этип турган дилиңерди. Анан lawyer керек. Lawyer это Америкада один из важных факторов. Любой жумушуңарда адвокат менен макулдашып, кадамыңарды таштасаңар туура болот. Ошондуктан эле жакшы real estate lawyer болсо, сиздердин укуктарыңарды колдоп, сиздерге жол көрсөтүп алып кетип турат. Конечно, анан менторлорубуз керек. Аябай күчтүү менторуңуздар бар. Мен сиздер үчүн аябай бактылуумун. Убагында менде мындай ментор жок болчу. И обязательно акча керек. Ошон үчүн любой кадамыңызды таштагандарга аз-аздан болсо дагы, ушу 1000 сомдон болсо дагы 10 ай топтосоңуз 10 000. Уже любой FHA лоонго 350 000 450 000 бул real estate брокерлер жана агенттер жакшы кирет, бирок ошо акчаңыздар жетет. Ошон үчүн бүгүнкү күндөн баштап документацияңыздарды даярдап, бүгүнкү күндөн баштап кагазыңыздарды даярдап, акчаңыздарды топтой бериңиздер. Чоң рахмат баарыңыздарга. Суроолоруңуздар болсо, бир-эки жооп берип коеюн. Суроолгача бизге бир машина бирөөгө жол тосуп атат экен. Tesla 97682. Барбы? Tesla 97682. Жылдыр койсаңар. Ошол. Да, бирөө бар. Апельсин. Бул болсо EW 27567. Маркасы билем Prius. Prius. Барбы бияқта? Ликвидный машина. Жылдыр Павлович, пожалуйста. Чоң рахмат, зияш. Сурооңуздар болсо жооп берип коеюн. Сизди угатам. Биринчи ипотеканы алгандан кийин кийинки ипотекага кайсы убакыт? Биринчи ипотека алганыңыздан кийин кийинки ипотеканы, я думаю, баттеле алсаңыз болот. Бирок ошого сиздин кагаздарыңыз туура келиш керек. Например, мен билишим боюнча сиз баягы mortgage брокерге айтасыз да, экинчи үй алгым келатат, 350 000 доллар турат дейсиз. Ошондо mortgage брокер сиз азыркы үйүңүзгө канча төлөп атасыз, например, 2500. Toyota Camry'ңизге 1000 доллар төлөп атасыз, 3500. Примерно билдериңиз 500 доллар и 1000 доллар тамак ашыңыз болсо, ошондо эсептеп берет. 4,5 000 доллар расходуңуз бар экен. Экинчи үйдү ала турган болуп, сиз арендага бергениңизде дагы же аренда жок болсо, өзүңүз төлөй турган учурда, например, 2,5 000 үй болсо, ошондо сиз примерно 8 000 9 000 доллар тапсаңыз, ошондой доход көрсөтө алсаңыз, W2 менен же Paystop менен, сиз eligible болосуз деп ойлойм сразу. Потому что биз убакыттар болгон бир үйдү, то есть бир жылдары 3 үй подряд алган убакыттар болгон. Потому что biz сразу его заселяли квартирантами и сразу от него доход показывали. Мына 3 квартирант, например, 6700 берет,
бул өзүнө өзү төлөйт, еще мага доход калып атат. И плюс менин өзүмдүн жеке доходум, үйүм төлөйт, балдарымды төлөйт, там ушундай форматта да. 25% төлөп алса, қайта если вы хотите опять 5% вложить, это только через 12 месяцев. Вот это, наверное, вопрос. Если вы хотите как инвестмент купить 20% төлөсеңиз, бүгүн үйүн алса, эртең эле аласыңар. Акчаңыз главный доходуна жетсе. Ооба, анан Венереже туура айтат. Андай детальный суроолорго более ушул тармактагы иштеген адамдарга суроо берсеңиздер жакшы болот, более финансовый жактарынча. Азыр 1 секунд. Hyundai OT 209-72 деген сервис машинаны жылдырып коюшту сурап атат. Hyundai Sonatабы, Elantrабы ушул. Угатамсыз? Жаңы машина инвесторларга, бизнеске жаңы келген адамдарга кандай советтер бар? Алар каяктан маалымат алып болот, туура айтып адашпай, силердей моментте ошол информацияны багында жакшы жеткендей, ошол маалыматты кайдан алсак болот, болот. Эми жөнүнө барып үй алып, бул жерде алып эмес, ал жерде өтүш керек, ошондой адашпай, туура айрым маалыматты кайдан алсак болот. Туура айтасыз, чоң рахмат. Бул, я думаю, аябай керектүү суроо, аябай туура суроо деп айтып кетейин. Менимче ушу көбү ошол сиз айтып аткан кадамдардан башташы мүмкүн. Эң биринчи жолу ушул менторлор же real estate агенттер менен сүйлөшүшүңүз керек. Бул азыркы алган mortgage булар баягындай комплексный real estate азыр подход кыла баштап атат. Булардыкы такой мен баа беришим боюнча такой гибридный подход. Булар сиздерге кайсы райондордо карап берет, жана документацияңыздарды кандай доход табышыңыздарды керектерин дагы эсептеп беришет. Бул жерден алып кетсем, алыс барыштын кереги жок. Ушу алган mortgage'дин командасына жана Венережеге кайрылсаңыздар, ушулар профессиональный жолдор менен сизди сопровождение кылып үй алып бергенге мүмкүнчүлүк жаратып берет. Да, батам. Эми эң жакшысы, например, мен биринчи алганда мен таунхаус алганмын, Нью-Джерсиде. Биринчиден өзүм алганмын. Если мен ошол күндөрдү азыр кайтарып биринчи кандай үй алат элеңиз, кондо же десеңиз, я думаю, я взял бы все равно multi-family house. Уже бул жакта айтылып кетти. Биринчи этажында өзүңүз жашап, экинчи этажында экөөнү тапшырсаңыз, at least үйүңүздү жаап өзүңүз бекер жашайсыз. Анан approval кайсынысы multi-family бул personal income'дан зависит этет. Например, кондоңуз 150 000, 160 000 какой-то бир болушу мүмкүн. Ушул чамасында азыр в среднем. Multi-family хаусуңуз 500 плюс. Ошондо сиздин айлыгыңыз канча болот? Ошого карап approval берет. Pre-approval letter алышыңыз керек. Ага, конечно, real estate брокерлер менен иштешиңиз керек. Сиз доходторуңузду көрсөңүз, алар сизге 350 000 аласың, же 600 000 чейин ала аласың деген. Биринчи, сиз эми, вы, вот так сказать, сиз баягы сиздин колуңуздагы жок мүмкүнчүлүк менен распоряжаетесь. Во-первых, этот дом не у вас, и не факт, что вы его сдадите кому-то. Ошон үчүн банк, чтобы обезопасить себя, вы должны своими силами платить за эту квартиру. Если экөөнү кийин келечекте тапшырып инкам ала турган болсоңуз, анда вообще для вас это хорошо. Ошон үчүн банк в первую очередь сиздин мүмкүнчүлүгүңүзгө карайт. Чоң рахмат. Алла. Owner Finance. Чоң рахмат сурооңуздага. Биринчи сизден баштайм. Owner Finance'ты алганда мындай адамдарды сиз көбүнчө нетворкинг жолу менен табылат. Мындай адамдар или, например, for sale by owner деп жазып коюшат, билесиздерби?
Бирок азыр сиз көчөдөгү Фусейлбай өңүргө барып туруп эле мен үйүң алам мага бер десе, во-первых, ишенбейт, көп ушундай бар. Ошон үчүн баягы өзүңүздүн нетворкинг кылып, жакшы сүйлөшүп, бир достчулук мамилеңиз пайда болуп калса, гана бериши мүмкүн сизге. Обычно subject to деген дагы креативный финанстер бар, бирок булар foreclosure'га же tax deed'ге кетип, проблемасы чыгып, үйүн жоготуп же банкрот боло турган адамга сиз кол сунуп жардам берген гана форматтарда owner finance кылып гана ала аласыз. Бул жөндө, я думаю, алган моргичтер өзүнчө бир сабак кылып же айтып берет. Анан сиздин сурооңуз боюнча бул келишимдерди биринчи verbally өзү менен келишим кылып аласыз. Например, Алина, сиз мага там 125 миң үйүңүздү бериңиз, мен азыр 25 миң доллар сизге берейин деп ушундай келишим болот. 3 жылдын ичинде там 1000 доллардан 36 миң төлөп берем, калганын 3 жыл бүткөндөн кийин кеш жабып берем деген келишим болот. Ошолордун бардыгын sales agreement агент түзүп берет биринчи. Анан кийинки ошол условияларды сиз адвокатыңызга берсеңиз, адвокат ошол келишимди подробно ошол жерге жазып, promissory note кылып, что вы обещаете, что вы выполните свои обязательства. Если не выполните, дом перейдет ему деген ушундай бир келишимдерге кол коесуздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат барыңызга. Чоң рахмат, Зияш. Кандай болду Зияштын презентациясы? Өтө мощный презентация болду. Эгер Зияш менен дагы сүйлөшкүңөр келсе, Инстаграмдан жазылыңа Зияшка. Сага жазса болот да Инстаграмдан, же? Азыр көрсөтүп коеюн Зияшты.